Баткен облусунда 2023-24 жылдагы окуу жылынын жыйынтыгы менен 9 бүтүрүүчү алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болду. Бул тууралуу Баткен облустук усулдук борборунун директору Осмон Эркебаев билдирди. 9 класстардын ичинен артыкчылык бөлүгүнө 222 окуучу талапкерлигин көрсөткөн. Булардын жыйынтыгы эми келет. Ал эми 11-класстын бүтүрүүчүлөрүн талапкер болгондор 206 эле, 9 окуучу ошол алтын тамга артыкчылык аттестатына өздөрүнүн немесин көрсөтүшүп 2023-2024 окуу жылында Баткен облусунда жалпысынан 11-класста аяктап жаткан 5048 бүтүрүүчүнүн ичинен 3556 жалпы республикалык тестирлөөгө каттоодон өтүшкөн. Жалпы республикалык тестирлөө 22 майдан 24 майга чейин өткөрүлүп жатат. Бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөөгө катышып атканы 3556 окуучуну түздү. Бул ошо жалпы бүтүрүүчүлөрдүн 72,1%-ын түзөт. Азыркы учурда ошо областтын аймагында 18-20 май күндөрү Лейлек району Исфана Навай Гагарин атындагы орто мектептеринде, Кадамжай районунун Айтматов атындагы 15-гимназия жана Масалиев атындагы 17-орто мектептеринин базасында ошо тестирлөө өткөрүлдү. Ал эми 22-24 май күндөрү Баткен шаарына Ленин жана Бөкөнбаев атындагы орто мектептеринде жана Кадамжай районунун Айтматов атындагы 5-гимназия жана Кызылкай шаарындагы Кыргызстандын 50-жылдыгы атындагы жалпы облус аймагындагы мектептерде 25 май күнү акыркы коңгуроо кагылат. Акыркы коңгуроо салтанатын уюшкандыкта өткөрүү боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин буйругу чыгарылган. Ага ылайык бүтүрүүчүлөргө табиятта эс алуу, кортеждерди уюштуруу, мектептерде мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салынып, мектептен тышкары балдардын коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүүгө ата-энелер жооптуу экендиги милдеттендирилген. Бүтүрүү кечелерин өткөрүү боюнча жана ошол жанагы Сузактагы болуп өткөн көрүнүштөргө байланыштуу министрликтин атайын буйругу чыккан. Массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салуу жөнүндө 24-жылдын 8 майында номер 708/1 буйругу чыккан. Бул боюнча ошо балдарды мектептин аймагынан тышкаркы жерлерде массалык иш-чараларды уюштурууга тартууга тыюу салынат. Бул боюнча ошо педагогикалык жамаат ата-энелер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча мектеп жетекчилигине, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына бардыгына милдеттендирилген. Окуу процессинен тышкаркы мезгилде балдардын өмүрү жана ден соолугу үчүн ата-энелердин мыйзамдуу өкүлдөрү жооп бере тургандыгы тууралуу маалыматтык иш жүргүзүү бардыгы жүктөлгөн.